Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бул сунушталып жаткан долбоорго ылайык эми өлкө боюнча 30 шайлоо округу болуп, анын ар биринен 3 эл өкүлү шайланат. Мыйзамды демилгелеген депутаттардын бири Марлен Маматалиевдин айтымында бул өзгөртүүлөр шайлоочу менен эл өкүлүнүн ортосундагы байланышты бекемдейт. Ар бир бурчунан ошол ар бир айылынан керек болсо ошол жакта өзүнүн депутатын тандаганга, өзүнүн депутаты менен кийинки эмеде иштегенге, ошол 5 жыл бою өзүнүн депутаты менен иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Билесиздер, буга чейин эми Кыргызстан боюнча шайланып келсе, мүмкүн баягы одномандатный шайлангандан 36 округ менен да келген. Бирок алардын бүгүнкү күнү толук түрдө ар бир ушул жоопкерчиликти ала алган эмес да. Анткени бир эле депутат болуп атканда, бул жерде эми бир округтан 3 депутат болот. Мен ойлойм бардык ошол жерде элдин наказдары, элдин айткан сөздөрү айтор ошол жактагы бүт бардык маселелер чечиле тургандай бир багытты карадык да. Белгилей кетсек, буга чейинки парламенттик шайлоого катышып, андан алдыга озуп көп добуш алган учурдагы чакырылыштын курамынын 54-ü партиялык тизмеде пропорционалдык тутум менен шайланып келсе, 36-сы өлкө боюнча түзүлгөн округтардан алдыга озуп чыгып мандат алган. Алардын ичинен 20% жетпеген квота аялдарга берилген. Ал эми жаңы сунушталып жаткан долбоорго ылайык жогорку кеңештин 90 ордунун ичинен 30 мандат аялдардын квотасына таандык болот. 30 айым депутат бул жерге мүмкүнчүлүк болот келгенге да. Андан сырткары дагы бир өзгөчөлүгү кайра эле мындай шайлоо боло бербеш үчүн эгерде кандайдыр бир жагдайлар менен ошол бир округтан өтүп келген 3 кандидат бирөөсү кетип кала турган болсо, анда эркектердин арасынан бирөөсү кетип кала турган болсо, мисалы, анда кийинки орунда турган, кийинки добуш алган жаран келип кайра мандатын алып берет да. Эми бул биздин негизги максат ар бир Кыргызстаныбыздын кайсыл бир бурчу болбосун, ошол бурчунан тактана депутаттар чыксын деген мааниде кылдык да. Мыйзам демилгечилеринин айтымында бул долбоор ошол эле учурда кийинки шайлоодогу партиялардын укуктарын да чектебейт. Мисалга алсак, эми шайлоого ат салышкан ар бир саясий партия округтарга бирден талапкер каттата алат. Муну менен тараптардын укуктарынын баардыгы сакталып, өзүн-өзү талапкер катары чыгаргысы келгендер дагы шайлоого катыша берет. Дастан Жолдошов, Үсөн Камчыбеков, 7 канал.